Бишкектеги улуттук кардиология борборундагы өрттөн 2 жаш бала каза болду. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Министрлик буга чейин институтка эскертүү берилгенин айтты. Жалпысынан ооруканадан 260га жакын адам эвакуацияланган. Бейтаптар башка медициналык мекемелерге бөлүштүрүлдү. Пациенты были эвакуированы силами МЧС. Возгорание произошло на подвальном этаже. Сейчас там проводятся соответствующие мероприятия органами по определению причин. Но по предварительным данным, был взрыв, по-моему, аккумулятора UPS, одного из оборудований, достаточно мощный. Входная конструкция двери выгнута наружу, можно представить, какой был мощности взрыв. К сожалению, 2 пациентов мы потеряли вчера вечером, они были тоже тяжелые. Это 1 год 7 месяцев пациент и 16-летний пациент. Они были послеоперационно тяжелые, лежали в реанимации в это время. Вот их, к сожалению, спасти не удалось. Вот. УКМК $10 000 пара алып жаткан жеринен тергөөчүнү кармады. УКМК Кыргыз Республикасынын ИИМдин ички иликтөө кызматы менен биргеликте козголгон кылмыш ишинин алкагында $10 000 AQSh өлчөмүндө пара алууга шектүү катары Бишкек шаарынын 1-май РИИБнин тергөө кызматынын тергөөчүсү милициянын капитаны Т.Н. кармалды. Жогорку кеңеште депутат Балбак Төлөбаев өкмөттүн айыл жерлерине саясаты жетпей жатканын билдирди. Алмазбек Акымжанович, айыл башчылары боюнча маселени кайра карашыбыз керек. Өкмөттүн айылдарга саясаты жетпей атат. Айылда эмне болуп атат, өкмөт билбей атат. Ошонун айынан мына аферисттер көбөйдү. Ар кандай коин, тиги коин, бул коин, анан тигинтем, минтем, анан 200-500 кой алсаң мындай кылат экен, тигиндей кылат экен деп. Кичине өкмөт айыл башчылары менен, айыл өкмөттөр менен иштеш керектер, райондогу акимдер менен. Айылда башчыңар жок, силер саясатты кантип жүргүзөсүңөр? Депутат Надира Нарматова жогорку кеңештин жыйынында 8-класстын окуучусу Аннас Айтбаевди жогорку класстын окуучулары сабап, андан кийин бала реанимацияга түшүп, ошол жерден каза болгонун билдирди. Нарматова бул боюнча протоколдук тапшырма берүүнү суранды. 25-жылдын 21-январында Жал Кичи районуна жайгашкан Сыдыков атындагы 72 орто мектепте билим берүүдө ажаткананын ичинде 2010-жылы 3-июлда туулган Айтбаев Аннас Дөлөтбекович деген баланы чоң балдар рекеттик тартипте уртокмокко алышып, реанимацияга түшкөн дагы ошол жерде каза болуп калган. Телеке каршы бул каза болуп калган баланы ошол жерден жардам көрсөткөнгө аракет кылышкан, кеч болуп калгандагы ошол жердеги ички иштер министрлигине бардык мектептин директорлори, анан тарбиялык иштин жетекчиси, ошол эле мезгилде ошол жердеги участкалык Мамбеткулов Нурлан деген милиция өз милдеттерин кыянаттык менен пайдаланышып, камераларды өчүрүп, бүгүнкү күндө карабастан ушул баланын өлүмүнө кайдыгер мамиле жасап атыптыр. Ошондуктан мен берем азыр Алмаз Акынжанович. Ошон үчүн буну протоколдук тапшырма катары кабыл алып, Алмаз Акынжанович, эми баланы жоготуу деген оңой нерсе эмес. Бул боздоп аткан ата-эненин үнүнү ошол укук коргоо органдары карап, текшерип, тез арада муну жыйынтык чыгарыш керек. Болгондо дагы мектептин ажатканасында болуп аткан окуя. Депутат Бишкекте унаа кыймылын бир күнгө токтотуп турууну сунуштады. Депутат Бишкекте унаалардын ышка чындап эле 30% таасири бар жогун текшерүү үчүн Бишкекте унаа кыймылын бир күнгө токтотууну сунуштады. Арсланбек Эгембердиев текшерүүнү дем алыш күндөрү уюштурууга болот деп эсептейт. Смогтун пайда болушуна 30% шаар ичинде жүргөн автоунаалар деп алар айтты эле. Мен ошондо да сунуш бердим эле. Ошол автоунаадан чынында 30% автоунаалардан чыгып атабы смог, ошондон пайда болуп атабы далилдеш үчүн керек болсо 1 суткага автоунааларды токтотуп текшерели. Выходной дем алыш күндөрү. Анан ошого жараша чечим кабыл алайлы дегиле. Бирок ал боюнча да алардын эч кандай реакция болгон жок алар тараптан. Эми азыр өзүңүздөр билгендей, соцсеттерден байма-бай кайра-кайра көрсөтүп атышат. Биз Кытайдан 5000 сомдук катализаторлорду алып келебиз, машиналарга коебуз деп. Аны айтардан, анын кантип которобуз, кайсы каражатка алып келебиз катализаторду, кантип которобуз, кандай механизмдери иштеп чыкты. Ал боюнча да эч кандай бир кабар жок, аны да айткан жок. Болгону алып келебиз, 5000 сомго катализаторду которобуз деп атат.
Бул жерде 5000 сомдон которгондо да өтө чоң каражатты талап кылат. Мен өзүм эсептеп чыктым, өтө чоң каражат талап кылат. Ушул жерде бир жакшы бир көңүл буруш керек да, ушуга шашпай турсак, сиз тапшырма берсеңиз, шашпай турсак, ушу 5000 сомду катализаторду албай турсак, биринчи каражатын өткөндө сураганда да каражатын да айткан жок. Кайсы каражатты каяктан алабыз дегенде, аны ойлонуштура элекпиз деди. Бюджеттен алса деле ал элдин акчасы, келип алып келип элге которгузса дагы элдин акчасы болот да. Ушу катализатор боюнча шашпай турсак, Кытайдын 5000 сомдук катализаторун алып келип, биздин $1000 катализаторларды чыгарып кетип жүрбөсү машинабыздан. Булар айтышы мүмкүн, жок, катализаторду эскисин чыгарып өзүңөргө беребиз, 5000 сомдук катализатор тагасыңар деп. А бирок $1000 катализаторлар чыгаргандан кийин баары бир күнү келип бирөө алып чыгып кетет да Кыргызстандан анычы. Ушунун артында бир кызыкчылык турган болуп жүрбөсүн. Жогорку кеңештин жыйынында депутат Кылычбаев саламаттык сактоо тармагында коррупцияга жазалар оор болсо дагы коррупция токтобой жатканын айтты. Врачтар оорукчан адамдарды операция кылыш үчүн 30 000, 40 000 акча талап кыларын билдирди. Эмне дегенде коррупцияга каршы азыр мындай татаал мыйзам кирди. Жазалар оор, бирок ага карабастан коррупционный иштер токтогон жок да. Ар бир оорукчан киши операция болуш үчүн 30 000, 40 000 акчаны талап кылышат экен. Мамлекет жактан камсыз боло турган дары-дармектерин, жабдыктарын өзүң сатып алып кел деп талап коюшат экен врачтар. Өткөргөн анализдерин, больницанын өзүндө анализ тапшыра турган лабораториялар бар, бирок эмнегедир врачтар частный лабораторияларга жөнөтөт бардыгы. Бул да өзүнчө бизнес болуп калды окшойт. Ар бир оорукананын өзүнүн прейскуранттары бар, бекитилген. Ошо прейскуранттарды ачык коюп койсо, ошо УЗИнин астына, гастроскопиянын астыларына ошо аталган маселени мындай жакшы карап чыксак. Ысык Ата районунун тургуну Дөөлөтканов Кубанычбек жана Карагай Булак айылынын жашоочулары жергиликтүү калктын өмүрүнө жана көптөгөн туристтерге да коркунуч жаратып жаткан жолго тосмо куруп берүүнү суранышууда. Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Мынакей 1 ай мурун биз ушул жерден жол коопсуздугу боюнча кайрылуу жасадык элек. Мен дагы азыр Ысык Ата районунун жетек министрлигине тийиштүү айыл өкмөттөргө кайрылат элем. Бир нече күн мурун ушул жерден автокырсык катталып, тилекке каршы адам өмүрү менен кош айтышты. Бир нече адамдар оор акыбалда ооруканада жатышат. Ысык Ата курортуна жетпей 5-6 километр Карагай Булак айылынын маңдайында өтө кооптуу бир жол бөлүмү бар. Эч кандай жол белгилери да орнотулган эмес. Баягы төө ашуу жана коом капчыгандай кылып ушул жерде тез аранын ичинде бизге бетон тосмолорду орнотуп берсеңиздер. Көптөгөн туристтер каттаган жер, жашоочулар көптөгөн каттаган жер, өзү туристтик объект болуп саналат. Карасаңыздар, ушул жердин чуңкуру бир 30-40 метрдин аралыгында. Ушул жерде суранат элек, биз тез аранын ичине көңүл буруп, анткени тилекке каршы бул биринчиси эмес, 5-6 десек болот. Ушул жерден адамдар өмүрү менен кош айткан учурлар тилекке каршы катталып атат. Ошо машина кулаган ушул жерде, ондан кулап түшүп калган. Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында депутат Жаныбек Кыдыкбаев унаалардын тонировка баасын төмөндөтүүнү сунуштады. Ал унаанын маркасына жараша 50 000 сомдон 15 000 сомго чейинки бааны сунуштоодо. Акчасы барларга мындай мүмкүнчүлүк болуп тур дагы, анан биздин беркиндей простой жарандарыбызга жок болот да. Ошонун баасын айырмалап бөлүп койсок болбойбу деген менде сунуш болуп атат. Силер карап көрбөйсүңөр ушуну. Эми машиненин классына, баасына жараша кылып ошо 50 000 сомдуктарды калтырып койгула. Андан ылдыйрактары мындай средний звенодо жашаган биздин жарандарга кичине ылдыйраак кылып койсоңуздар, анткени кээ бирөөнүн күндөн аллергиясы барлар бар экен. Ушундай маселелер да бар экен да, ошону карап кичине 10-15 000 кылып койсоңор, кичине силер эми объем менен акыбат кылып мындай көбүрөөк бюджетке дагы түшөбү деген менде ойда. Рахмат. Депутат Алишер Козуев Бишкектин жылуулук энергиясына тарифтин кескин көтөрүлүшүнүн себептерине кызыкты. Ал Борбор кала тургундары 2024-жылы жылуулук 2023-жылга салыштырмалуу кыйла кымбаттап кеткенин айтып жатканын белгиледи. 2023-жылга салыштырмалуу 2024-жылы баалар, тарифтер бир нече эсеге өстү да, бир топ жолу көтөрдүңүздөр. Азыркы күндө биздин кала тургундарынан бир топ мындай арыздануу, даттануулар көп ушул маселе боюнча. Тарифтер көп көтөрүлүп атат, тариф счет көп келип атат деп. Ошого эмне себеп, эмне түрткү болуп атат? Бул себеп былтыр департамент
тарифтер жөнгө салуу боюнча департаменттен тарифный политика бекитилген. Бул 1-сентябрдан кеткен. Мурунку 20-жылы бир халк үчүн да 1 гигакалориянын стоимости 1248 сом болсо, азыр 1-сентябрдан баштап 1560 сом болуп атат. Бирок эмнени белгилеп кетиш керек, бул социальный норма 80 квадратка чейин батирлер, булар почти көп изменение болгон жок. Көбүнчө 80 квадраттан ашкандардыкы, ошолордуку по себестоимости 1 гигакалориясы мурун эгерде 2052 сом болсо, бүгүнкү күндө 5998 сом да, то есть 3 эсе өстү да. Ошон үчүн көп квадраттуу үйлөргө, квартиралар ошолорго кымбат түшүп атат. Бирок өзүнүн наркы менен берилип атат. Негизи биздики 1, 2, 3 квартиралар көбүнчө Союз кезинде салынган 104-106 серияда квартиралар, алар 61 квадраттан ашпайт да. Ошон аларды биз защищать эттик. Көбүнчө көп счет келген, көп квадраттуу квартиралар келип атат. Ташиев Кыргызстандын футбол курама командасы менен Кытайда жолукту. Бүгүн 12 февралда Кыргызстандын U20 жаштар футбол курамасы Кытайдын Шэньчжэнь шаарында өтө турган Азия кубогунун тандап алуу оюндарынын алкагында өз беттештерин баштайт.